Мынакей, салам алейкум, урматтуу замандаштар. Мен көрүп аткан бул нерсе мына америкалык Джеральд Диркс деген профессор. Бул Гарвардда окуган жана башка көп Денверский университетти бүткөн, көп жылдан бери профессор, психология жагынан болгон профессор, исламды кабыл алыптыр. Бул исламды кабыл алган тууралуу психолог, профессор, өтө күчтүү алым, профессор психология боюнча. Мына ушул психологияны мен дагы өтүп, менин дагы сертификатым бар. Мен да психологмун. Бул психология кандай? Психологияда бул пессимист болбой, оптимист бол деген бир чоң бир нерсеси бар, таянган психологиянын бир таянычы. Бул сен өчпө, чөппө, сен мен кыла алам, мен күчтүүмүн, мен сулуумун деп күзгүнүн алдына тур. Менин колуман келет, мен ошого жетем деп айта бер деген бул мотивациянын эң бир негизгиси бири. Ооба, биз пессимист болбой, оптимист болушубуз керек. Эмне айырмасы бар мусулман исламга кабыл алган боюнча деген маселе туруп атат. Мына ушул жерде Аллах Таалам айтып атат: сен каалагандай эмес, мен каалагандай болот дейт. Мына бул мусулманчылыкта биз мусулмандар депрессия, стресске кирбейбиз. Эмнеге дегенде биз иш кылабыз, жакшы болсо шүгүр айтабыз, жаман болсо Аллахтан деп. Биз болбогон ишибизге мотивация ушул таянып, кайра эле аракет кыла беребиз, ошон үчүн сооп алабыз. Аллах үчүн кайра эле биз алдыга умтула беребиз, соопчулук үчүн. Эми ушул мотивациядагы чоң айырмасы ушул болуп атат. Мен деген сөз өзү дегеле шайтандан болгондуктан, мен деген адам меники болот, болбойт деп ошол эле учурда банкрот болот, ажырашып кетет, иши болбой калат, кайра ооруп калат, эмне сынат, өчөт. Мына ушул эң чоң ката. Анткени биздин колубуздан эчтеке келбейт. Кайра биз келе турган болсок, жанагы америкалык профессор Джеральд Диркс деген бул эмне үчүн исламды кабыл алды айтып берейинби силерге? Ал айтып атат: мен жазган психология боюнча теория китептерим мусулмандардын жанында эчтекеге турбайт, татыбайт дейт. Анткени мусулмандар бир гана бардык ишин, бардык боло турган нерсесин Аллахка тоокел кылып, Аллахка таштайт дейт. Мына ошентип бул психологияны түшүнгөн адам мынакей ушуну айтып аткандан кийин бүгүнкү күнү исламдын баркын билишибиз керек. Анткени исламда гана ушул сөз айтылат: тоокел, таяныч бир гана Аллахка. Урматтуу замандаштар, мен да психолог болдум. Мусулмандар депрессияга кирбейт, стресс болбойт. Анткени сыноого ар дайым сабыр кылат. Дагы да чакыргым, мен психолог катары, мен кыла алам, мен кыйратам, мен жетем деп шайтандын сүннөтүнө кирип кетпей, Аллахка гана тоокел кылалы. Андыктан жакшы дуа: Хасбуналлаху ва нимал вакил. Аллах бизге жетиштүү жана Аллахтын керемети өтө зор. Биз таянабыз бир гана Аллахка. Хасбуналлаху ва нимал вакил. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.